Буга чейин социалдык тармактарда аялынын моюнуна дөңгөлөк байлап, чакалап суу чачып жаткан видео тараган. Бул окуя 2020-жылдын 8-июнь күнү болжол менен 11:00 чамаларда Сузак районундагы айылдардын биринде болгон. Аялынын моюнуна дөңгөлөк байлап суу чачып жаткан бул күйөөсү болгон. Күйөөсү Сузак районунун тургуну 1969 жылы туулган, ал эми аялы 1973 жылы туулган жарандар. Бул окуя боюнча аялы 11-июнь күнү Сузак райондук ички иштер бөлүмүнө арыз жазган. Бул окуя Сузак райондук ички иштер бөлүмүнүн кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине Кыргыз Республикасынын жоруктар жөнүндө кодексинин 75-беренеси үй бүлөдөгү зомбулук менен катталып, кийин материалдар топтолгон соң Кыргыз Республикасынын жазык кодексинин 144-беренеси уруп, согуп, кыйноо болуп өзгөртүлгөн. Азыркы учурда күйөөсү 11-июнь күнү же болбосо кечээ күнү Сузак районунун убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Айыл кайсыл айыл болуп атат ошондо? Бегабат айыл өкмөтү. Ошол эмесинде эмне себеп болгон ошол аялды байлап алып? Бул боюнча азыр маалыматтар такталып атат. Азырынча так эмес, Азырынча так эмес.